Жигит кыз болуп жана музыка укса эмнеге болбойт дейт, шарият тыйган үчүн болбойт. Ошол эле өтөшүң мүмкүн. Бирок жигит кыз болуп, боюна олуп калып, челкейип, атасынан качып, апасынан качып, каяка барып төрөшүн билбей, медресесинен качып, университеттен, досторуна көрүнбөй кыйналып, анан күйөөсү жок төрөп алып, аны бага турган жерин общага киргизбей, тигини качып кетип калганда билесиң. Кыз менен жигиттин жүргөн жаман экенин. Сага өшкөн жакшы көрүнө берет. Анын морал жеген жакшы көрүнө берет. Киного барган жакшы көрүнө берет. Эмнеге болбойт? Ушул модалар жаман күйгүздү. Модалар ушул тосот деп ойлойсуң сен. Качан сени салфеткадай кылып, мурдун алып таштап койгондон кийин ошол туура эмес экенин билесиң. Качан сени таштап, сени бузуп кеткенден кийин башка үйлөнүп алганда көчөдө ыйлап калганда билесиң. Ошону түшүнөсүң. Кыз менен жигит болуп жүрүп арам экендигин. Ага чейин болсо болобу, болбойбу? Кантип болот? Таптакыр болбойт. Санамай айтканга болот ал эмес. Ал сени алдап атат. Сен урматтай турган болсо, сени менен бактылуу боло турган болсо, ниетинде үйлөнө турган болсо, атаңа жөнөтөт. Урматыңды алып кетем дейт.